Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бизнес спорттук каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу кыргызстандык мекендешибиз, кыргыз ММА жылдызы Бусурманкул Абдибаит уулунун алдыда күтүлүп жаткан LFA 194 турниринин алкагындагы беттешине кайрылабыз. Бул жолу кыргызстандык Алай Каймана сымдуу мушкерибиз Эрик Висконда аттуу мушкер менен беттеш өткөрөт. Атаандашынын утуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Бусурманкулга бул жеңиш эмнени алып келет? Алдыда анализдеп көрөлү. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Орусиянын мыкты делинген М1 Global Eagle FC уюмдарында мыкты беттеш өткөрүп, жада калса титулга чейин жетишкен Бусурманкул Абдибаит уулу көп убакыттан бери беттеш өткөрбөй келет. Тактап айтканда 2023 жылы май айында Элвис Силва менен беттешкенден бери кыргыз мушкери Америка Кошмо Штаттарында даярданып жүргөндүгүнө карабастан эч кандай беттештерге чыкпады. Бирок жакында гана АКШнын алдыңкы делинген промоутердик компанияларынын бири Legacy Fighting Alliance же болбосо LFA уюму өзүнүн 194 турниринде кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдибаит уулу беттеш өткөрөөрүн жарыялады. Бул жолу Алай Каймана сымдуу мушкерибиз үстүдө айткандай Эрик Сабуго Висконт аттуу бразилиялык 27 жаштагы мушкер менен беттешке чыгат. Келиңиздер эми дал ушул бразилиялык мушкер жөнүндө учкай маалымат берип өтөлү. Сагубо Каймана сымдуу мушкер буга чейин жалпы 16 беттеш өткөргөн. Анда 13 жолу жеңишке жетсе 3 ирет жеңилген. Акыркы беттешин ушул жылдын март айында өткөрүп, анда Жоау Салдана аттуу мушкерге LFA 179 турниринде жеңилип калган. Чындыгында LFA уюмундагы алгачкы беттеши биринчи раундда ийгиликсиз аяктаган. Бирок ага чейин Эрик Висконт бразилиялык жана акшлык промоутердик компанияларда мыкты беттештерди өткөргөн. 2021 жылдан 2024 жылга чейин 6 беттешти катарынан утуп алган жайы бар. Көп беттештерин Эрик Висконт партер абалында бүтүрүүгө аракетин жасайт. Тактап айтканда беттештеринде 6 жолу атаандаштарын сабмишн ыкмалары менен утуп алган. Ошол эле учурда 4 жолу нокаут менен да жеңишке жеткен жайы бар. Демек Эрик Висконт туруу абалында дагы партерде дагы өтө мыкты деп айтууга негиз бар. Ал эми Бусурманкул Абдибаит уулуна келе турган болсок, буга чейин ал 20 беттеш өткөрүп, 15 жолу жеңишке жетсе 4 ирет жеңилип, бир жолу атаандашы менен тең чыккан. Акыркы беттешин үстүдө айткандай Найза Файтинг уюмунда былтыр май айында өткөрүп, анда Элвис Силваны утуп алган. Ага чейин Eagle FC уюмунун чемпиондук куруу үчүн Бишкектеги беттеште Расул Магомедовго калыстардын чечими менен жеңишти алдырып койгон болчу. Бирок Алай Каймана сымдуу мушкерибиз ага чейин 2017 жылдан 2021 жылга чейин 7 беттешти ийгиликтүү аяктаган. Көпчүлүк кыргызстандык көрөрмандар дал ушул мушкерибизди UFC уюмунан көп убакытка чейин күтүп жүрдү. Бирок кандайдыр бир себептерден улам Алайдын ал уюмга кирүү мүмкүнчүлүгү дагы да болсо жарала элек. Бусурманкулдун жанындагы өнөктөштөрүнүн айтымында ал UFC уюмуна өтө жакын. Кандайдыр бир алмашуу болуп кала турган болсо, анда кыргызстандык мушкер талапкерлердин катарында турат. Эгерде алдыда күтүлүп жаткан бразилиялык мушкер менен беттеши ийгиликтүү аяктай турган болсо, Бусурманкулга UFC уюмуна кирүүгө болгон мүмкүнчүлүгү арта түшөт. Себеби кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу дагы дал ошол LFA-да урушуп жүрүп, андан кийин UFC-ден өз мүмкүнчүлүгүн алган. Ал эми жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү кыргыз мушкеринде канчалык деген суроого келе турган болсок, чындыгында Эрик Висконт деле акыркы убакыттарда өтө аз беттештерди өткөрүп жүрөт. Ошондуктан Бусурманкулдун бул беттеште ийгиликтүү болооруна көбүрөөк ишеним артып турабыз. Ошол эле мезгилде ММА эксперттери дагы кыргызстандык мушкерди бул беттеште фаворит катары көрүп жатат. Беттеш өзү 18 октябрь күнү Америка Кошмо Штаттарында Нью-Йорк шаарында орун алат. Бул беттеште кыргызстандык мушкерибизге көрөрмандык кылабыз. Буйруса ийгиликтүү аяктап кала турган болсо, анда UFC уюмуна чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт дегенге кошулсак болот.
Усурманкулду дагы UFC'ден көрсөк деген илгери үмүтүбүз бар. Ал дагы өзүнүн карьерасын башынан бери дал ошол кыялын жүзөгө ашырууга бардык аракеттерин көрүп келүүдө. Достор, ушул жерден коштошобуз. Кайрадан кезишкенче сак саламат болуңуздар.